Салам Кыргызстан, бул Халва шоу теледолбору жана анын алып баруучусу адаттагыдай эле мен Сезим Имамадыева. Бүгүн салгылашуу күчтүү мырзалардын ортосунда болмокчу. Сиздер менен алар менен албетте сөзсүз түрдө таанышып кетели. Бүгүн оң тарабымда Нурбек Мухамбетов, Тамада мырзабыз жана командалаш катары Даут Дулатов, ырчы музыкант. Кош келиңиздер, кол чабуулар. Кандай келип жетип алыңыздар? Жақсы, абдан соң. Нурбек мырза, айта кетиңизчи, бүт өмүрүңүздү алып баруучулук менен кесипке арнагыңыз келеби же кандайдыр бир башка пландар барбы? Мен оюмда башка пландар бар. Бул менен мындан ары да башка жеке бизнестерди ачканга аракет кылып атабыз да, азырынча. Кандай бизнес болмок эле? Общепитте болбосо, бир кафе, ресторанда болбосо да, ошол жактарда аракет кылып атабыз. Кичине болбосо да фундаментин чукулап аракет кылып атабыз да, ошол жерден тажрыйба алып атабыз. Жакшы, чоң рахмат. Даут мырза, айта кетиңизчи, жакынкы 5-10 жыл аралыгында музыканын келечеги кандай болот? Келечеги Фонограмманы атмен алганда бир кыйын болуп калдым. Жок, андай эмес, биз фонограммага деле көп маани берген эмесмин, бирок көбүнчө тойлордо живой ырдайбыз. Сиздин тажрыйбаңызда кандай деп ойлойсуз? 5-10 жылдардан кийин? 5-10 жылдан кийин болуп кетет. Жок болбойт. Тойлор илгертеден келаткан, бул кыргыздын каада салты десем жаңылышпасам керек, байкелет отурат биякта. Илгери мурун азыр мисалы тойлорду эрке бала кылып, эрке бала шайлашып башкарып калбады. Илгери болсо акындар башкарган. Ошондой эле андан кийин ушу Тамада болуп, андан кийин дагы ким башкарат? Тамадан жарымчылар башкарып. Мындайча айтканда заңгыраган ресторандарда, кафелерде бербесе да, кичинекей боз үйдө да той болгон да, туура? Ооба, азыр мен тойлор жок болуп кетет десем, бул жакта Мурат менен Нурбек мырзалар мени жеп коюшу мүмкүн. Ошондуктан тойлор дайыма болот деп мен да ойлоп жатамын. Жоңуңуздарга рахмат. Бүгүн сиздер экөөңүздөр бир командада ойнойсуздар жана байланышыңыздарды дагы, коннекттер дагы биз дагы байкап көрөбүз. Жалпы команда катары бүгүн аталышыңыздар кандай болот? Биздики шоуган деп атап атабыз, шоуган. Шоугандын түшүндүрмөсү шоу деген бул шоу. Шоу чөйрөсүндө жүрөбүз, ырдайт, биз болсо алып барабыз. А ган деген бул оружие да, мындайча айтканда мынтык. Ошол. Тең тайлашуучуларды бүгүн атат экенбиз да. Буюрса деп ойлоп атабыз, бирок булар да жөн таймашуучулардын соперниктерин, күчтүү соперниктер деп ойлойм. Күчтүү атаандаштар, эмесе тең тайлашуучуларга кезекти берели. Бүгүн сол тарабымда Марлен Алибеков, ырчы музыкант мырзабыз, жана Мурат Карачев, Тамада алып баруучу шоумен келип отурат. Мурат мырза, мага кызык болуп жатат. Тойлордо сизге, албетте өзүңүзгө кандай аудитория жагат? Балким жаштар же ошо жетилген курактагы муунбу? Кайсыл ошо аудитория менен иштөө оңоюраак? Сөзүңүздү түшүндүм. Бизге көбүнчө абышка кемпирлер менен иштеген жагат. Жаштарга ой деп эшикке чыгып кеткенден көрө тигилер отура берет, кечке сүйлөп бересиң. Ошолор менен кызыктуу да. Кызыктуу, жакшы. А ушул энергия кубатын аласызбы? Сөзсүз да, жаштар менен жарышып атып энергияң кетип калат да, тигилердин сөзүн угуп атып, мындай өзүңчө энергия аласың. Улуулар менен иштеген өзгөчө. Байкасак, чындыгында алып баруучу бул азыркы учурда иш-чаралардын бардыгын атмосферасын түзгөн адам. Айтыңызчы, эмне себептен биздин кыргыз элибиз дал Мурат Карачевди тандаш керек? Мурат Карачев красавчик. Биз негизи тандаганда биз кандай ар бир ишибизге өз жоопкерчилик менен ойлогондой, мисалы үчүн бизди тандаган кишинин оюндагыдай ишин алып барып бергенге аракет кылабыз, колдон келишинче. Бирөө айткандай, сиздин тоюңузду колдон келген жана келбеген аракетти салып алып барып берем десе, бирөө келбегендин салбай эле коюңуз, келгенин салып алып барып коюңуз дегендей, колдон келишинче ошол той менен жашап, ошол менен кызмат кылып, баягы кандай киши болбосун, ошонун көңүлүн таап, келген коноктордун ыраазычылыгын алганга аракет кылабыз да. Ошол себептен бизди тандагыла, чалгыла, шайлоого добуш берип коет.
жоңузга чоң рахмат. Марлен мырза, сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Жана учурда жаштар уккан музыкага көз карашыңыз кандай? Өзүңүз кандай музыкаларды угасыз? Кандай жанрларды? Мен көбүнчө 80 тетиги андан дагы 50-60 жылдары сон музыкалар бар болчу. Бүт жакта бизде кыргыз, өзүбүздүн эле кыргыз музыкаларыбыз, ошол эле батыш музыкалары. Ошону азыр жаңы лат менен жасап чыккан ырлар болот да, ошолорду көбүнчө кавер кылып, жаңы кылып жасап атышат. Ошол дагы абдан сон болуп чыгып атат да. Мен ошондойлорду угам. Негизи биз ошо батыштын музыкасы менен көбүнчө ырдаганды ошол жак менен үйрөнүп, бирок ошону биз кыргыздын музыкасына салып туруп, ошол техника менен эметип атпайбызбы? А сиздин кыжыгыңызды келтирген музыка жанры барбы? Бар. Кайсы? Азыркы өзгөчө орустардагы музыка болуп атпайбы? Жанагы сөздөрдү дагы такырдабай эле бирдеме деп, бирок текстин карасаң кадимки эле жакшы текст экен. Кайсы музыкадагы инсан айта кетиңизчи, эгерде сыр болбосо. Эми бул хейтерлер көп болуп кетет. Мен анын аттарын айтпай эле, мырчылар өздөрү ой эмелер, элдер өзү билет да. Анан кийин ошол эле жакшы эле так эле айтып койчу сөздү жеп салып ырдашат го, ошол абдан жакпайт да. Анткени текстти карасаң, текст кадимки эле жакшы эле текст турат. Сөздөр так кыйын, сөздөр так эле окулуп атат баары. Бирок ошону ырдаган келгенде эле деп эле баштаганда кыйналып кетесиң. Кызыктуу, жоңузга рахмат. Эмесе сиздердин командаңыздар кандай аталат? Бул жак машинган, шоуган дегенден кийин анда биз машинган деп айттык. Анткени машинган деген бул оружие тоже, бул дагы пулеметтин эң эле эмеси да. Азыр ошону күчтүүлөрүн бири десек болот. Ошону аракет кылабыз, ошондой көрсөткөнгө. Оюндарды жакшы ойнойт окшойбуз, компьютерде. Эми албетте биз школда окуп жүргөндө мындай кезде Counter-Strike балыкты эстеп, эмесе биз ошонун келип кетти. Аталышты ойлонуштурдук. Кызыктуу, креативдүү аталыштар. Бүгүн Машинган жана Шоуган аттуу командалардын ортосунда салгылашуу болмокчу. Жана сиздерге биринчи кезекте мен жеңишке эмне мотивация бермекчимин. Сиздерге жеңишке жетүүгө мыкты мотивация бул сергек сезимдери болмокчу. Сергек сезимдерин Nitro Fresh'тен ала аласыздар. Nitro Fresh'ти тосуңуздар, сергиткен газдалган суусундук ар бир уртамда витаминдердин комплекстери камтылган. Жана бул азык энергетикалык суусундук болуп саналбайт. Биз болсо уртап туруп оюнубузду баштамакчыбыз. Суусундук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүн сез. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Давид менен Серги. Биринчи оюнубуз Алло сен кайдасың деп аталат. Бул оюнда командада 2 кишиден ойномокчу. Биринчиси экинчисинен Алло сен кайдасың деген суроону сурайт. Экинчиси болсо биздин экранда пайда болгон локацияларды, жерлерди атабастан башка бардык илинчектерди колдонуп түшүндүрүп берүү керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Жана биринчиден болуп бул оюнду Машинган командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Рухубузду көтөргөнгө кол чаптык. Эмесе сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Алло сен кайдасың деп сурап коюңуз, Мурат мырза. Алло сен кайдасың? Алыс жактагы чоң суу. Океан. Ооба, бирок башында бир сөзү бар. Кандай океандардын түрлөрү бар? Океандардын түрлөрү барбы? Деңиз. Жок, ошо түр океан тууралуу эле. Биринчи сөзү бар башында. Кайсыл океан? Кандай океан? Кайсыл океан? Тынч океан. Азаматсыз. Сурап коюңуз, Алло сен кайдасың деп. Алло кайдасың? Сен кайдасың? Эмеде айылдагы чоң малдарды кармаган жак. Ферма. Жок, малдарды кармаган. Сарай эмес, малдардын атын айтса болбойбу именно? Атын болбойт. Балдар болот, бирок бул экранда болбойт. Үстүнө отуруп алып минген жаныбар. Ат. Ошол эмне дейт? Ошолорду чогулткан жер? Конечно. Азаматсыз. Алло сен кайдасың? Бул деген банктардын, мисалы үчүн Чүй, Турузбекова тияк-биякта ошонусу бар, главный офиси бар. Азаматсыз. Бул болсо эме? Сураңыз, сурооңузду ачып. Алло сен кайдасың? Биздин неме
биздин ишчүү эмелерибиз. Не ичкен. Крандан суу ошонун эмеси фильтр эң чоң жери суу көп кеткен жак. Убакыт суу сактагыч. Таппай калдык. Водоканал, суу каналы болгончу. Суу сактагыч бул водохранилище болуп саналат, ошондуктан эки башка нерсе. Жакшы жыйынтык, жакшы түшүндүрмө болду. Азаматсыздар. Кезекти болсо биз учурда Шоуган командасына бермекчибиз. Учурда «Алло, сен кайдасың» оюнду биздин экинчи команда Шоуган командасы улантууда. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Алло, сен кайдасың, Дауд? Жамгыр жаап бүткөндөн кийин тып Бул локация. асфальт. Балчыдан кийинки айыл. Торайгып? Жок, андан кийин аэропорт бар. Тамчы. Бизге бизден кийинки өлкө. Бизге аябай бир тууган. Жакын. Казакстан. Өзбекстан. Борбор. Казакстандын Астана. Сурап коюңуз суроону. Дауд, сен кайдасың? Биз мектептен кийинки 9-класс бүт алып тапшырып, Училище. Академия. Университет. Выпускной. Жок, тур эле. Жогорку окуу жай. Жок. Орчасы. Университет? Бул тапкан да биринчи. Таба элек, буга элекми? Дауд, сен кайдасың? Сол руль эмес, оң руль кан өлкө. Япония. Азаматсыз. Сурап коюңуз. Дауд, кайдасың? Кемальден тартылган Турция. дагы. Кара сүйүү эле? Кийингиси. Жок. Убакыт бүттү. Түшүндүрмө аябай кызыктуу болду деп айта аламын, Дауд мырза. Биринчи сөз байкасак тып деп тамчылап кетти да, тамчы жактачы чындыгында. Бирок дал ушундай ыкма менен түшүндүрсөңүздөр болот, албетте. Бирок тамчы экендигин Нурбек мырза таба алган жок. Жок, эме тып дегендечи, албетте аягында таптыңыздар. Анан тып. Мокрый асфальт экен деп ойлодум. Андан тышкары үчүнчү сөздү Дауд мырза таба алган жок. Сиз колледжди атады дедиңиз, бирок колледжди мен уккан жокмун, атаган жоксуз. Жок, училище деген. Жок, училище, колледж, академия. Колледжди айткан жоксуз. Колледжди айткан жоксуз. Училище, академия. Училище ошондой эле сыяктуу болуп калат да. Колледжге кирип биздин ысыналгыдагы колледж деп жазылып отчу. Сиз колледж деген сөздү табашыңыз керек болчу. Оңой сөздөр экен, э? Оңойрок уктум. Чисто кийинки сөздөргө өтсөңүздөр оңоюраак болмок. Ар бир командага жалпысынан 50ден 50гө кээ жерде оор, кээ жерде оңой келишет. Ошондуктан чырдабаңыз, Марлен мырза. Демек, со стороны оңой көрүнөт экен. Анан ойногондо келгенде баягы түшүндүргөнгө жараша экен да. Эмесе келиңиздер жыйынтыктайлы. Алло, сен кайдасың оюнун биринчиден болуп Machine Gun командасы ачып берди жана сиздер 3 сөздү туура таптыңыздар. Шоуган командасы болсо сүйлөшүп алган окшойсуздар. Сиздер дагы 3 сөздү туура таптыңыздар. Бир барабар келе жатышат командалар. Кезекти болсо биз азыр кийинки оюнга берели. Аталышы жанварды тап. Жанварларды тап деп аталат биздин оюнубуз. Бул жакта бардык команда катышмакчы жана ар бир команданын өз баскычы бар. Сиздер байкагандай эле Шоугандын колунда биздин сүйүктүү коңузубуз. Үнүн угуп коелу, баскоңуз Нурбек мырза. Тең тайлашуучуларда Machine Gun командасынын колунда ксилофон. Дал ушундай үндү чыгарат. Эмесе учурда ар бир биздин командага, бул жакта бардык жалпы командага студияда ар кандай жаныбарлардын үндөрүн, дабыштарын укмакчыбыз жана бул үн дабыштар кайсыл жаныбарга таандык экендигин командалар табышы керек. Ким биринчи баскычты басса, ошол жооп берет. Ар бир команданын 3 гана мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде оор болуп жатса, мен ар кандай маалыматтар менен бөлүшөм сиздер менен. Мен маалымат менен бөлүшүп жаткан учурда дагы сиздер баскычты басып туруп, анан тапсаңыз
жазсаңыздар болот. Ирети боюнча 5 жаныбардын үнүн угабыз. Келиңиздер кезекти 1 жаныбарга берели. Биринчиден болуп учурда Шоуган командасы басты. Чычкан, крыса. Жооп туура эмес. Барбы текте? Жарганат. Биринчи баскычты бастырып. Албетте жарганат. Жооп туура. Yes. Биз аны сынагыдан көрөбүз. Просто канаты бар болчу. Азаматсыздар, кезекти экинчи жаныбарга берели. Биринчиден болуп Шоуган жетишти. Тигр. Жок, жолборс эмес. Эме, каман. Жок, кабан эмес. Анда динозавр. Сиздер азыр мүмкүнчүлүгүңүздөрдү кое берсеңиз. Бир эки мүмкүнчүлүктөрдү алды. Дагы бир жолу угалы, андан кийин маалыматтар менен бөлүшөм. Чочко. Чочко эмес. Мүмкүнчүлүктү кое бериңер. Буга чейин кабан деп атылган. Мен болсо сиздер менен маалымат менен бөлүшөйүн. Курч көрөт жана мыкты угалат. Бул жаныбар секирет. Бир секирүү менен 2 метрдей аралыкты басып. Кенгуру? Жок. Кайсыл жок? Жажа болгон жок азыр. Айтыңыз, сиз айтыңыз. Жок, сиздер бастыңыздар баскычты. Биз кеңеш өрсүк болду да. Жок, сиздер баскычты бастыңыздар. Мага жоопту кайтарыңыздар. Алмайсыз. Бир секирүү менен 2 метрдей аралыкты басып өтөт. Бир секиргенде. Эме. Жолборс немеси барбы жана жолборс? 5ке чейин санайын. Леопарддын түрлөрү. Жооп туура эмес. Тең тайлашуучуларда барбы жок? Леопарддын түрлөрү туура эмеспи? Туура эмес. Түрлөрү туура эмес. Андын спачка. Тең тайлашуучулар барбы сиздерде жок? Биз Аю секрет. жок. Улантайын. Бир секирүү менен 2 метрдей аралыкты басып өтөт, ал эми куугунтуктан качып жаткан учурда 9 метрге чейин секире алат. Гепард. Точно гепард. Гепард эмес. Жооп туура эмес. Ар бир команданын бир гана мүмкүнчүлүгү калды. 4 айтып Кийинки жаныбар Жок. Биз экини айттык. Жаңы төрөлгөн баласы кичинекей жана анын ушундай баштыкча болот. Кенгуру. Албетте кенгуру. Жана эле айткам кенгуру депчи. Мен дагы бакадым, бирок леопардга өтүп О, кенгуру кеттиңиздер. доткон бул. Кенгуруду бир ушундай сөз чыгарабы? Үнү ооба кенгурунун үнү чындыгында эле. Ушундай чыгарабы? Ушундай үн чыгарат. Просто менин кенгурум бар болчу, ал мынтип эмес да. Мен видео кенгурум мынтип үн чыгарбайт. Кызыктуу. Келиңиздер кезекти 3 жаныбарга берели. Аябай ойлондук. Точно, чычкан, чычкан. Чычкан эмес. Ами? Тең тайлашуучулар барбы же дагы бир жолу калбы? Жырткычтар тукумундагы сүт өбүнчүлөрдүн бир тукуму. Енотко окшошуп кетет. Бирок алар кара фондо ак тилкелерден же тактардан турган мүнөздүү түсү боюнча оңой эле таанууга болот. Ушул баш жагынан алганда желкесинин кара болуп ушундай тилкелери бар. Кашмак. Жок. Жооп туура эмес. Биз жооп берсек медоед. Жок, медоед эмес. Сиздерде бир мүмкүнчүлүк калды. Эле сурикаты дейт. Марлен барбы жок? Атын не эле? Кашмак кетти. Кашкылак деген енот. Жанагы эме. Не эле аты? Жанагы эмелер. Кашкылак деген кыргызча болот. Жооп жок окшойт, Ёжикпи? Жок. Ар бир командада бир гана мүмкүнчүлүк калды. Мен эң эле ушундай өзгөчөлүгү тууралуу айта кетейин. Жаныбарды айырмалоочу өзгөчөлүгү туруктуу, жагымсыз жыты бар ушундай жегич затты чыгарган берсе. Биринчи кезекте машинаны. Кайсыл жооп? Биринчиден барбы? Скунспу? Скунс албетте туура. Азаматсыздар. Аны биз байкай алабыз. Медоедке да кошуп кетти да бул. Леке каршы бул медоедтин үнү болгон жок. Келиңиздер 4-чү жаныбарга кезек берели. Эме? Шоуган. Гиена.
Гиена эмес. Машинган. Анда. Анда. Гиена. Биздеги эмне? Чө. Чө эмес. Биздеги. Дагы бир жолу калыбы? Келиңиздер, дагы бир жолу калып. Шакал. Бул адам эле кыйналып аткан. Мен анда маалымат менен бөлүшүп кетейин. Алардын аркасында курч ийнелери бар. Чоң, жай темирчилер. Машинган? Жок, кирпич эмес, ошо жана тияктагылар чоң кирпичтин эмне аты? Нели? Эмес. Машинган 5ке чейин санайм. Артын 5, 4, Ошол кирпичтин. 3, 2, 1. Шоуган. Дикобраз. Албетте, кыргызча айтканда чүткө же жайра деп атап коебуз. Азаматсыздар. Акыркы жаныбарга кезекти берели. Точно звуктан адашасың. Уалчаны Звукту дагы бир жолу калы дароо эле. Точно балансын көтөрүп кетип атат да бирдеке. Азыркы учурда Кыргызстанда Ала өрөөнүндө Кызыл Суу дарыясынын түштүк батыш бөлүгүндө кездешет. Балыкка бай, жайылмасы бадалдуу жана бак дарактуу же аска ошо тектеринин сыныктары бар дарыяларда жана көлдөрдүн жээктеринде жашашат. Эми? Жана сууда жашаганчы. Бобер. Бобердун Жооп туура эмес. Андатыр. Жакын келе жатасыз, бирок жооп туура эмес. Тең таанышуучулар барбы, жок? Жок, жок окшойт. Дарыя өзөнлөрдө жашаган жаныбар суунун үстүндө чалкасынан калкып укташат жана эс алышат. Алардын ошо терисинен көп учурларда шубаны жасашат. Эме да? Норка. Жок, жооп туура эмес. Жок. Сур. Баскычты басып. Суур эмес. Бир мүмкүнчүлүк калды. Нели? Аты нели? Жатып алган. Ооба, чынын байкасак дагы ошо өзгөчөлүгү бар да. Көзү турат, просто аты жок. Бобер менен андатыр экөө бири окшош. Эс алышат да. Бобяндатыр. Бобер бек деп коесуң. Так. Да. Таба алган жок окшойбуз, мен 5ке чейин санабайм. 5. Жок, кайсыл анда? 4. Бул жооп сиз деле каларсың. Келиңиздер, биринчи тамгасын атайынчы. Биринчи тамгасы К тамгасы. К. 6 тамгадан турат. Барын айт. Кимди жазайын крокодилди? Эгерде орусча алсак, орусчада 5 тамгадан турат. Биринчи тамгасы В. Выдра. Албетте выдра, азаматсыздар. Кундуз деп коебуз кыргызча. Кундуз. Жок, мен кундуз экенин билбейм, бирок выдра экенин точно билем. Таппай атпадым, окшош да мына боберлорго. Эгерде выдра десеңиз, албетте кабыл алмакмын. Выдра атын бир таппай калган. Андатыр жана эмне деп атпадым. Андатыр негизи жүрөт го. Жаныбарларды тап оюнубуз аяктады жана биз жыйынтыктайлы. Жаныбарларды тап оюнунда 2 жаныбарды Шоуган командасы туура тапты. 3 жаныбарды болсо Машинган командасы. Бир калып алды, биз Машинган командасына карабыз. Жыйынтыктаганда 2-1 дагы алдыда көптөгөн оюндарыбыз бар. Азыр болсо биз бул эмне аттуу оюнга өтмөкчүбүз. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Бул эмне оюну, бул оюнга командада 2 кишиден катышмакчы жана бири экинчисинен бул эмне деген суроону атат. Экинчиси биздин экранда пайда болгон сөздөрдү атабастан түшүндүрүп берүү керек. Алар биз күнүмдүк турмушта колдонгон буюмдар болушу мүмкүн, же болбосо тамак аштар, жаныбарлар болушу мүмкүн. Ар бир командага 90 секунд убакыт берилет жана биринчиден болуп бул оюнду Шоуган командасы ачып бермекчи.
Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар, убакыт кетти. Бул эмне деп сурап коебуз? Бул эмне? Жок, сөз менен гана. Эртең менен туруп кол бет Самын. Те студент кесе. Кол менен көргөзбөйбүз. Атап салдык, кийинки сөздү суранам. Сурап коебуз бул эмне деп? Бул эмне? Лада седан. Короче, адан ким бар го? Лада седан. Заматсыз. Бирок жок го. Бериз. Буткин ичинен кийип, буткин кийебиз го. Этек кийип. Жок. Носки. Кыргызчасы. Алалам. Носки. Эчтеке болбойт. Кеттик айтып. Эмне? Контракт чатасын окуйм 2015-жылы. Анан Монитор, тиги экран. Мен аталыш общий. Компьютер. Заматсыз. Сиз жатасыз азыр. Жаштап түшүндүрүңүз. Көргөзбөйбүз кол менен. Бул Потолок. Сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылыңыздар. азыр эшикте эме болуп атат го. Убакыт бүттү. Бүтүп калыптыр билейин. Кран болчу да. Муть. Аракет кылдыңыз. Бирок байкасаңыз, командалашуу мырза адашып кетти. Ошол себептен сөз менен гана түшүндүргөнгө аракет кылдыңыз. Жок. Жакшы көргөнгө аракет кылдыңыз мырза. Дал ушундай келиңиздер, жакындуу нотада кезекти кийинки командага берели. Бул эмне оюнубузду Machine Gun командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Бул эмне? Эмнени кагабыз? Мык. Ооба. Неге отурабыз? Отургуч. Ошонун эмеси стол жанында. Ошон кичинекей. Ондай төртбурчтук эле. Не деп коет? Табуретка. Ооба. Иңси. Кол менен көргөзбөйбүз. Сурап коебуз. Бул эмне? Кийинки сөзгө кетесизби? Эмне менен жабыштырабыз эки нерсени? Клей. Да. Иңси. Эмени сайчу жер, вилканы сайчу жер. Кол менен көргөзбөйбүз. Точка. Дагы аты? Удлинитель. Жок, ошол эмени ошол местонун аты. Ооба. Азаматсыз. Тамакты жасачу нерсе? Сковородка. Жок, жасачу ошол именно салчу нерсе, тамакты салып бышырткан. Ошонун бир түрлөрү. Миски. Жок, Казан. ошондой бир түрү. Ошол эле да. Карсыган. Кетет эле алган кийинкиси. Кичинекей кезде биз эмелерди жасачубуз. Эмеде садикте, школдо эмелерденчи, ар кандай нерселер. Ооба. Сурап коебуз. Биз басчу нерсе үйгө салабыз. Полдун үстүнө атайын жумшак болгон. Кадр. Кыргызча. Кабыл кийинки сөз. Кийим бул эме? Ооба, эме жайында кийчү бут кийим. Жайында ачык бичер. Шлепка. Жок, дагы Босоножка. ооба. Эмне менен полду арчыбыз мисалы үчүн? Тряпка. Ооба. Бул болсо жанагы башында айтылган мыктын бир түрү. Время да? Убакыт бүттү, жетишпей калдык акыркы сөзгө. Азаматсыздар, жакшы жыйынтык деп айта алам, ол чоулар. Эбесе, бул эмне оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп бул оюнду Shogun командасы ачып берген. Аябай аракет кылдыңыздар. 5 сөздү туура таптыңыздар Shogun командасы. Эң тайлашуучулар Machine Gun командасы болсо 8 сөздү туура таптыңыздар. Бир халва балды биз Machine Gun командасына карабыз жана жалпы жыйынтыктаганда 3-1. Shogun кууп жеткенге аракет кылыңыздар. Азыр болсо биз кийинки оюнга өтөлү. Алло доски деп аталат оюнубуз.
Алло доске ойыны. Бул оюнда биздин катышуучуларга биринчи кезекте сүйүктүү гаджет союлдук телефон керек жана сөзсүз түрдө ишенимдүү дос керек болмокчу. Анткени командада бир катышуучу жакын адамына досуна чалып, биз ага суроо даярдап койгонбуз. Сөзсүз түрдө варианттар менен ал суроо биздин экранда пайда болот. Доско чалгандан кийин 30 секунд убакыт кетет. Эгерде досуңуздар туура жооп берсе, команда толугу менен бир халва балга ээ болмокчу. Эң эле кызыктуу эрежелердин бири дал достун ушу башкы тамгасын тең тайлашуучу чечмекчи. Контактлардын арасында дал ушул тамгадан достун аты башталышы керек. Бул оюнда буга чейин бул эмне оюнубузду учурда Шоуган командасы ачып берген. Азыр болсо кезекти Машин Ган. Эмесе Шоуган тамга берип коюңуздар Машин Ган Кайсы тамга командасына. берели? Эгер тамгадан жок болуп калса кантебиз? Балким суранып көрөсүздөр, башка тамга берип көрөт. А если аты вообще жок болуп калса, отурам команда? Жок, Мен жок, башка өзү. тамга өтөбүз. Тамга берип коюңуздар Шоуган. Т тамгасы. Тамгасы берилди. Телефонду алабыз Машин Ган командасы. Байкап көрөбүз. Таныштар, туура. Кимде бар экен? Досуңуздар көп элеби? Көп эле, бирок Кудайга жок шүгүр. десек. Бар экен. Бар экен, Марлен, сиз чаласызбы? Бар экен, бирок ал жумуш туш керек. Албайт. Байкап көрүңүздөр. Чистенирээк. Таксист байке дегенге чала бербейли. Эмнеге болбойт болот? Таташ. Балким туура жооп берип калат таксист мырза. Тирек дос деген бар экен. Жакшы эле дос болуш кылып. Билебем көп нерсе. Биринчи чалып, эметип түшүндүрүп айтып коюш керек го дейм. Жок. Да, Дароо чалат. Громкийге коебуз. Ооба. Громкийге койгондо биздики эме да. Эмне? Громкий иштебейт да. Айтасыздар 30 секунддун ичинде мен халва шоудомун, азыр суроо беремин деп анан дароо суроо берсеңиздер. Ма чала берейин. Азыр ошондой биз бияктан суроо чыгат, биз ошого жооп Ооба, беребиз. дароо телефонду алгандан кийин Дос суроо жооп чыгат. берет экен. Ооба, теги жооп берет экен. Кимге чалып жатабыз? Чалбай тур азыр айт. Серьезно? Жок, чалып баштагандан кийин суроо берилет. Анан Жетишпей тиге калабыз го. Жетишесиздер. тиге кеткенден кийин тиге алгандан кийин Айттым да. Чалабыз. чала берейинчи. Кантип сакталып турат? Тилек. Сиздерге Т тамгасы берилди. Тилек дос. Дос прям. Ды просто башында дос болуп Ды калды. тягына. Макул, кабыл боло берет, э? Боло берет. Дос анан тилек бекен, Мат тилек. Главный тилек. Алба. Динамикти үйгүзүп микрофонго жакыныраак кылыңыз телефонду. Алло. Ассаламу алейкум дос. Суроо кетти. Неме сага бир суроо берейин, срочно айта калчы. Эфирде отурам деп коюп, суунун тазалыгы боюнча Кыргызстан канчанчы орунда турат? А 98, Б 87, В 104. Географияңды, биологияңды иштетүүчү. Убакыттар. Убакыттар 10 секунд калды. Мен оюнча 87 болуш керек. 87. Мен оюнча. Кабыл алабыз. Суунун тазалыгы боюнча Кыргызстан канчанчы орунда турат? Б варианты 87. Бир эле. Кабыл алабыз. 87 деп атып кетти. Коштошобуз. Кандай деп ойлойсуз өзүңүз? Мейли досум, анан чалам. Кыргызстан канчанчы орунда турат? Суунун тазалыгы боюнча Кыргызстан биринчи орунда турат. Биринчи орунда. Жок, биринчи орунда коем, олардын биринчи орунда 87. 87 деп ойлоп жатасыз. Балким биздин катышуучулардын арасында дагы кандайдыр бир ой пикир бар. Биздин суу таза эле негизи, бирок 87. 87 деп ойлоп жатасыз. Эмесе Тилек мырза дагы 87 деп айтып кетти. Биз анын жообун кабыл алабыз. Жана суунун тазалыгы боюнча Кыргызстан канчанчы орунда турат деген суроо Тилек мырзага берилди. Жооп: суунун булганышы жана санитардык абалы боюнча Кыргызстан дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн ичинен 104-чү орунда турат. Кызыктуу маалымат. Чындыгында эле көбүнчө кыргыз элибиздеги адамдар, мен дагы кээ бир учурларда ойлоп калчумун, Кыргызстан балким ушу биринчи орунда турат деп. Аябай таза болуш керек суубуз десек, бирок жок. Дүйнө жүзү боюнча биз 104-чү орунда турабыз. Тилекке каршы Тилектин жообу туура эмес болуп калды. Кезекте болсо биз учурда Шоуган командасына берели. Машин Ган тамга берип коюңуздар. Мягкий знак, то есть. Анан не бирдей болсо болот. Давай. Кетерсиң. Б. Йосиф деген дос. Б деп Марлен айтты. Б тамгасы берилди.
Быга достор көп эле болуш керек деп ойлоп жатамын. Юсуп деген дос таппай курамакта. Шоуган. Көп эле экенби достор, быдан башталган. Аябай ойлонуп калды мырзалар. Көп окшойт, азыр тандап жатабыз. Ким чалат? Сүйлөшүп алыңыздар. Бакыт Байсариев бар экен. Бакыт байкеге чал. Болобу? Болот албетте. Быдан башталат даты. Чала берейин. Болот, чалыңыз. Менделеев бар. Аты гана эмес, фамилиясы дагы быдан башталат экен. Шүйлө. Салам алейкум, Бакыт байке, кандайсыз? Мен эме бир халва шоуда отурат элем да, анан биякта суроо жооп келип калды да. Дүйнөдөгү эң жакшы суу кайда дейт? А. Германия, Б. Швейцария, В. Канада. Дүйнөдөгү эң жакшы суу кайда деген суроо экен да. Суу. Убакыттар? А. Германия, Б. Швейцария, В. Канада. Шу үчөөнү кайсыңыз? Блин. Канада явно претендует, Швейцария явно претендует, Германия навряд ли. Кыргызстан жок экен бе? Кыргызстан жок экен. Убакыттар, бир гана жок. Убакыттар. Бакыт байке. Короче, мен анда Швейцария. Ал алабыз, коштошобуз. Хорошо, чакырабыз. Давот мырза, өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Швейцария, Канада. Ойлонуп калды. Действительно, бирок Германия. Оор окшойт деп. Бакыт мырза айтып кетти. Байкасак. Бакыт Байсариев аттуу биз дагы алпарочу шоуменди жакшы тааныйбыз. Анан биздин катышуучулардын арасында Бакыт мырза көп адамдар чалат да, көп байкасак. Анан таң калган деле жок деп ойлоп жатамын. Бакыт мырза бизге ыраазычылык билдирсе, келиңиздер туура жокпу чогуу билип коелу. Дүйнөдөгү эң жакшы суу кайда деген суроо берилди. Жооп: изилдөөлөргө ылайык дүйнөдөгү эң таза жана эң жакшы суу Швейцарияда. Бакыт мырзага кандай дейсиз? Финляндияда болчу да, Швейцарияда эмес. Учурда эң жакшы суу Швейцарияда. Ал бардык зарыл органолептикалык касиеттерге жооп берет. Ошондой эле туура балансталган химиялык жана микробиологиялык курамы бар. Ошол себептен биздин учурдагы Шоуган командасы бир халва балга ээ болду бул оюндун алкагында. 3-2. Бирок алдыда Машинган командасы келе жатат. Азыр болсо биз 5-чи оюнубузга өтөлү. Аталышы крокодил. Суу сондукандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу микси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча сөздөрдү кыймыл менен экинчи адамга көргөзүү керек. Ал сөздөр белгилүү буюмдар, жаныбарлар, тамак-аштар болушу мүмкүн. Ар бир командага буга чейин айткандай эле 90 секунд убакыт берилет. Кыймыл менен гана көргөзөбүз. Эгерде объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмөй менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынат. Бул оюнду биринчиден болуп Шоуган командасы ачып бермекчи. 90 секунд убакыт кетти. Көргөзөбүз. Чылан. Кобра. Крокодил. Жылан. Кандай жылан экен? Кобра эле да. Кийинки сөзгө өтсөк болот, кааласаңыздар. Чөл жылан ба? Кийинкиси жылан. Кийинкиси стану да. Ручка. Жакын келе жатасыз да.
Kalem. Keyingisi. Ошо чын эле. Hareket kılabız. Cevap mırda. Almaş alsam bolot. Ko. Vakit bitti. 1,5 minut vakit uçup ketdi. Nele? Ne ketdi? Питон. Piton ekendikte çoğundorum görgözdü. Чоңдорунду мондай көрсөтпөдүм. Мүмкүнчүлүктү кое бердик деп айта аламын. Карандаш сен ручка дебедиң, ручкадан кийинкиси дебедиңби? Таба алган жокпуз. Келиңиздер, кезекте учурда биз Machine Gun командасына берели. Machine Gun командасына кезекти бердик. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Жен. Азаматсыз. Камчы. Жүрөк. Сүйүү. Су. Көл. Океан, деңиз. Мынтык. Ок. Мелегич. Мынтык. Снайпер. Тапанча. Пистолет. Считается макул. Алалас. Кеңиз. Укол. Наркотик. Неме? Шприц. Неме? Тиги. Лекопастыры. Ладно. Кийинки сұрағында. Ине. Тапты, қалған. Хан. Король. Королева. Гангстер. Кингс. Азаматсыздар. Акыркы сөздү аябай жакын келдиңиз. Король, шах сөзү болчу. Синонимдери Падша. Падша менен король бир. Падыша, король бир, анан биз шах деген сөздү табышыбыз керек болчу. Бирок король дегенибиз үчүн ал жакта падыша деп жазылып болчу. Ошол себептен кабыл алабыз ал сөздү. Азаматсыздар. Эмесе крокодил оюнунда байкасак түшүндүрмө Марлен тараптан аябай жакшы болду деп айта аламын. Чынында түшүндүрүп жаткан адамдан да бардык нерсе көз каранды. Крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп бул оюнду Shogun командасы Ачпер Тилекке каршы бир дагы сөздү таба алган жок. Жана тең тайлашуучулар Machine Gun командасы болсо. Аябай Даут мырза капаланып баштады. Жакшы эле. Эч нерсе эмес, оюн. Азыр болсо жыйынтыктайлы экинчи Machine Gun командасы болсо 7 сөздү туура тапты. Бир кала балды биз Machine Gun командасына карабыз. Жыйынтыктаганда 4-2 алдыда Machine Gun командасы келе жатат. Биз болсо азыркы учурда Озумдан окуу аттуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Озумдан окуу оюну катышуучулардын бири наушник тагынып, экинчиси артикуляциянын жардамы менен кайсыл сөздү айтып жаткандыгын табышы керек. Ал сөздөр биздин сыналгыда пайда болмокчу. Буга чейин айткандай эле ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Бул оюнду биринчиден болуп Machine Gun командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле команданын катышуучулары наушник тагынып, даярдыгын көргөзүүдө. Биз болсо биринчи кезекте музыканын үнүн чыгарабыз. Ал музыка бизге чейин угулуп жатат. Эмесе убакыт кетти. Химия. Кимена. Химия. Кийинкиси. Кийинки сөз суранында. Мектеп. WhatsApp. П. Б. М. Максат.
Мектеп. Мектеп. Да. Сабак. Тамақ. Гиггс. Сызғыч. Гиггс ал сыдан қиын екен. Д. Доска. Жаша. Доска. Да. Парта. Конгуро. Да. Директор. Директор. Директор деп қойды. Дискотека. Милиция. Гиггс. Аша, гиггс. Уақыт бүтті. Уақыт бүтті. Азаматсыздар. Байқасаңыздар, ойыңызда кейбір жерлерде билеп ушундай жақсы жардам берсе алдыңыз десек болады. Дискотекада билебедик десек болады. Бирок жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Кезекте болсо биз азыр учурда Шоуган командасына бермекчибиз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу микси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Озумдан окуу оюнунун учурда Шоуган командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Мен болсо музыканы коюп үнүн көтөрөйүн. Убакыт кетти. Эчтеке болбой турбайбы? Базар. Мақсат. Базар. Б. Азар. Базар. Базар. Б-А-З-А-Р. Пыарта. Иксе сразу, да? Иксе. Сабис. Сарымсак. Перец. Эт. Гиггс. Акча. Гиггс. Сумка. Гиггс. Бадыран. Машина. Б. Бадыран. Гиггс. Тачка. Т. Д. Тачка. Лепешка. Базар. Б. Базар. Гиггс. Убакыт бүттү. Азаматсыздар. Жакшы жыйынтыкты көрүп алдык. Биз болсо бир нече убакыттардан кийин тогу менен оозумдан окуу менен жана жалпы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бизден эч алыстабаңыздар. Биринчи кезекте оозумдан окуу оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп Machine Gun командасы ачып берип, 6 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар Шоуган командасы болсо 10 сөздү туура тапты. Бир халва балды биз Шоуган командасына ыйгаргандан кийин жалпы жыйынтыктаганда 4-3 Machine Gun командасы жеңишти. Азаматсыздар жана биздин демөөрчүлөрдө Machine Gun сиздерге өзгөчө белектерди даярдап койгонбуз. Кабыл алыңыздар. Жеңүүчүлөрдү эмне кыл дейсиздер? Азыр болсо сиздерге дагы албетте кичинекей болсо дагы белектер биздин демөөрчүлөрүбүздөн экинчи орунга.
Бүгүнкү биздин студиябызда Машинган жана Шоуган командалары болду. Жана ал жакта катышуучулар менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып коелу. Машинган командасында бүгүн Марлен Алибеков жана Мурат Карачев келип кетишти. Шоуган командасында болсо Нурбек Мухамбетов жана Даут Дулатов. Бүгүнкү биздин студиябызда дегеле чыгармачылык менен ушул атмосфера толуп жатат деп айта аламын. Ошол себептен сиздерге чыгармачылык ийгилик, баардык ой тилектериңиздер, пландарыңыздар орундалсын. Бизди дайым кубандырып жүргүлө жана баардык ушул ийгиликтер менен ийгиликтерге дагы биз күбө бололу. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык. Эгерде бизди YouTube платформасында баардык чыгарылыштарды көргүңүздөр келсе, жөн гана Любимый ТВ же Халва Шоу деп бизди тауып, баардык чыгарылыштарды көрө аласыздар. Сиздер менен мен Сезим Имамадыева болдум. Кайрадан амандашканча.